Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабият окутуучусу Нарматова Жамиля Турдумухаммадовна. Кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы араб тилинен кабыл алынган сөздөр. Сабактын максаты араб тилинен кабыл алынган сөздөр тууралуу маалымат алышат. Араб сөздөрүнүн кыргыз тилинен орун алышына башка тилдердин таасири себеп болгонун билишет. Топто араб сөздөрүн катыштырып текст түзө алышат. Күтүлүүчү натыйжалар. Араб тилинен кабыл алынган сөздөр жөнүндө билсе, араб сөздөрүн башка тилден кирген сөздөр менен ажырата алса, араб сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзө алса. Кыргыз лексикасы ички жана тышкы булактын эсебинен байышын буга чейинки сабактарда өткөнбүз жана билебиз. Тышкы булактын эсебинен баюусунда тилибизге сырттан сөздөр кабыл алынат. Демек, бүгүнкү биз өтө турган тема араб тилинен кабыл алынган сөздөр менен кыргыз лексикасынын тышкы булактын эсебинен баюусуна көңүл бурабыз. Тилибизде араб, иран, монгол, орус жана орус тили аркылуу башка тилден кабыл алынган сөздөр арбын жолугат. Кыргыз тилинин лексикасында көптөгөн араб сөздөрү учурайт. Алардын басымдуу бөлүгү төл сөздөрүбүздөй болуп бекем сиңип кеткен. Анын эки себеби бар. Биринчиден, араб тилинен алынган сөздөр мындан бир нече кылымдар илгери болуп, арадан көп убакыт өткөндүгүндө. Экинчи себеби, ал сөздөрдүн көпчүлүгү тыбыштык өзгөрүүгө учурап, эне тилибиздин ички мыйзамдарына ылайыкташып кеткен. Кыргыздар менен арабтардын тикеден-тике байланышы болгон эмес. Ошондуктан араб сөздөрүнүн кыргыз тилинен орун алып калышына башка тилдердин, мисалы өзбек, тажик, уйгур, татар тилдеринин таасири себеп болгон. Араб сөздөрүнүн кыргыз тилине тике кирбестен башка тилдер аркылуу келип киришин далилдей турган түрдүү тарыхый маалыматтар бар. Орто Азиянын аймагында жана андан тышкары жактагы бир катар жергиликтүү калктарга арабтар ислам динин 7-8 кылымдарда эле тарата баштаган. Кыргыздар болсо ислам динин коңшу жашаган башка элдердин таасири астында өтө эле кийинки мезгилдерде 17-18 кылымдарда кабыл алышкан жана бул динди алар анча бекем кармашкан эмес. Бирок ошондой болсо да ислам дини кыргыз лексикасына араб сөздөрүнүн өтө башташына себепчи болбой койгон эмес. Араб тилинен алынган сөздөр көбүнчө дин, илим, саясат жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөргө байланыштуу экендигин тилдик фактылар ырастап турат. Ушуларды эске алуу менен бирге араб тилинен кирген сөздөрдү төмөнкүдөй топторго бөлүп карасак болот. Алар: биринчи, динге байланыштуу сөздөр: намаз, имам, молдо, орозо, айт, арбак, сопу, дуба, сооп, тозок, кайып, ажал, ажы, акырзаман, бата, зекет, батир, кыбыла, кыямат, арам, күнөө, тооба, шайтан, шарият, ыйман, келме, даарат, кадыр түн, казат жана башка ошол сыяктуу сөздөр. Коомдук саясий түшүнүктөрдү билдирген сөздөр: мамлекет, мекеме, саясат, укук, жаза, жамаат, казына, арыз, өкүм, өкмөт, алака, медресе жана башка. Кесипти, кызматты билдирген сөздөр: касап, табып, мугалим,
дүкөнчү, өкүл, аким, сыйкырчы жана башка. Ар түрдүү заттардын атын билдирүүчү сөздөр. Имарат, мата, айбан, арак, пил, атыр, мунара, саат, алкым, дүрбү, халва, нур, такыя, тумар жана башка. Илимге, сабаттуулукка, таалим-тарбияга байланыштуу сөздөр. Алиппе, арип, кат, китеп, адабият, мектеп, мударис, илим, сабат, тарбия, кагаз, калем, насаат, нуско, санжыра, аалым, каниет, акыйкат, адеп, кушкат, касиет, ызат, ибарат, зээндүү, канаат, сабыр жана башка ошол сыяктуу сөздөр. Абстрактуу түшүнүктөрдү атаган сөздөр. Айла, акыбет, бакыт, балакет, зыйнат, махабат, убайым, нике, касиет, максат, кыял, карып, урмат, кайрат, куса, дөөлөт, тагдыр, ажайып, насыя, санаа, каада, ниет жана башка сөздөр. Араб тилинен кабыл алынган сөздөрдүн көпчүлүгүн байкаганыбыздай төл сөздөрдөн айырмалоо кыйын. Айрымдары гана келген сөз катары байкалбаса, көпчүлүгү кыргыз тилинин табиятына ылайыкталып, өзгөрүп кеткендиктен аларды келген сөз деп бөлүп көрсөтүү кыйын. Ал сөздөрдүн тыбыштык өзгөрүүгө учураганы этимологиялык жактан, башкача айтканда сөздөрдүн келип чыгышы, өнүгүшүн иликтеген даана көрүнүп турат. Аларга байкоо жүргүзүү үчүн кийинки таблицага көңүл буралы. Бул таблицада арабча аталышы жана кыргызча өздөштүрүлүшү жазылган. Мисалы, хаял арабча аталышы, кыргызча өздөштүрүлгөнү кыял. Хазис азиз, хурмат урмат, галым аалым, тахлим таалим, танинафас танапис, дүнүя дүнүйө, дүкан дүкөн, хубайма убайым, гунах күнөө. Хасил асыл, хушубакт кушубак, вакил өкүл, мурат мурат, харам арам, сиясат саясат, хат кат, хакыйкат акыйкат, совап сооп, этияр ыктыяр. Бышыктоо алган билимиңерди бышыктоо жана текшерүү максатта араб тилинен кабыл алынган динге байланыштуу сөздөрдү катыштырып текст түзүү. Сабактын максатында айтып өткөндөй, топтордо текст түзө алышат дегенбиз. Демек, жогорудагы үлгүгө карап, силер динге байланыштуу сөздөрдөн алып, өзүңөр текст түзүшүңөр керек. Мисалы, мен орозо деген сөздү алып, тема коюп, текст түздүм. Мисалы, орозо кармоо чоң сооп. Рамазан айында 1 айлык орозо кармоо мусулмандардын ислам дининин 5 парзынын бирөө болуп саналат. Рамазан айы эң ыйык жана куттуу айлардан. Кадыр түн кечеси да ушул айдын ичинде. Орозо бизди дүйнөдө жамандыктардан коргогон, акыретте болсо тозок отунан сактаган жана күнөөлөрүбүздү кечирилүүсүнө себепчи болгон маанилүү бир ибадат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ким ыйман келтирип, сообун Аллахтан күтүү менен Рамазан орозосун кармаса,
жасаган күнөө иштери кечирилет деп айткан. Мынакей ушул сыяктуу мына кара тамга менен басылып асты сызылган сөздөрдүн баары динге байланыштуу сөздөр болуп эсептелет. Силер да ушул сыяктуу текст түзөсүңөр. Үйгө тапшырма. Кыргыз тили 11-класс окуу китебинен 133 бет 61 көнүгүүнү аткарасыңар. Көнүгүүнүн ичинен араб тилине тиешелүү сөздөрдү белгилейсиңер. Экинчи, араб тилинен кабыл алынган сөздөргө кластер түзөсүңөр. Үчүнчү, мугалим, дүкөн, тарбия деген сөздөргө синквейн түзүү. Ушуну менен сабагыбыз өз аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.